Бүтсе барат элем деген аялдар мага ыйлактайт да, туруп жүрөгүм эзилет да, майда туруп алыпчы. Ошондо барсак договорду не то жазып коюштур, ката жазып коюштур деп айтышып атпайбы? Мына бүгүн Элистройдун жашоочулары ушинтип плакаттар менен чыгышты. Азамат Орусияда иштеп, Элитстрой курулуш компаниясынан бир бөлмөлүү батир алган. Анын айтымында, ал батирдин акчасын төлөп бүткөн соң Кыргызстанга кайтып, өз үйүндө жашайм деген ойлору ойрон болгон. Каарманыбыз коопсуздук үчүн атын өзгөртүүнү жана жүзүн ачык көрсөтпөөнү өтүндү. Келсем үй бүт элек. Төлөмдөр май айында мына төлөп бүткөм, уже эртең майда бир жыл болот. Буга чейин 100%, 100% төлөгөндөр бар. Көп жака арызданышыптыр, мэрияга, тияк-бияка кароо болбоптур да. Мэр деле жакшы жооп бербептир. Акмарал Жаманкулова да жолдошу менен Орусияда мигрант болуп жүрүп, Элитстрой курулуш компаниясынан батир алган. Кыргызстанга кайтып келген соң 3 балалуу жубайлар өз үйүндө эмес, ижарага алынган батирде жашоого аргасыз. 2021 жылы алганбыз. Анда ушул котлован деле болчу да. 21-де биз өзүбүз эмес, кайненем келип алган да. Себеби алган адам өздөрү болсун деген, биз Москвада болуп калганбыз. Кайненем келип, ошо Г-блок деп айткан договорду. Г-блок 2023 кварталда бүтөт деп договорго полностью жазылган. Алганбыз. Ошонун бери азыр 2026 до сих пор бүтө элек. Ошондо барсак договорду не то жазып коюштур, ката жазып коюштур деп айтышып атпайбы? Ал договорду макул ката жазылсын, 2025-ке деле бүтсө болмок да, 2 жылчы. Элитстрой курулуш компаниясынын аткаруучу директору Али уулу Бекбол курулуштун кечеңдегенин рубльдун куну түшүп кеткени, инфляциянын таасири менен байланыштырууда. Неге стройка солгундап кеткен себептери бар. Убагында рубль түшүп кеткенде биздин основной клиенттерибиз мигранттар. Рубль түшүп кеткен учурда биздин клиенттерибиз рубль 1 сом болуп калса 95 болуп калып атпадыбы? Коя туруп болот. Бизде дагы ошол эми өзүңүздөр билесиз, долевой участок деп жазылат бар договордо. Ошонун негизинде солгундаганда, анан ошентип солгундагандан кийин биз дагы акча эми өз убагында төлөп турса, иш дагы өз убагында кетет. Буга чейин Элитстрой курулуш компаниясынын турак жай комплексинде курулуш иштери кечеңдеп жаткандыгы боюнча социалдык тармактарда видео кайрылуулар тараган. Мындан соң курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Элитстрой курулуш компаниясынын өкүлү Бекжан Касымжанов менен жолугушканы белгилүү болду. Жолугушуунун жыйынтыгында атайын комиссия түзүлүп, Элитстрой курулуш компаниясынын Ош облусундагы бардык курулуш объектилери текшерүүгө алына тургандыгы маалым болгон.